2016-жылдан бери Умма журналы Рамазан чатыры кайрымдуулук долбоорун уюштуруп келет. 6 жыл аралыгында Бишкек жана Ош шаарындагы 20 миңден ашуун үй бүлө ооз ачууга чакырылып, муктаждарга жардам көрсөтүлдү. Аталган долбоордун башкы максаты ыйык айда колунда жок, жардамга муктаж адамдарга ооз ачуу уюштуруп, атайын даярдалган маданий программалар аркылуу аларга майрамдык маанай тартуулоо. Рамазан чатыры элдик кайрымдуулук долбоор. Ал көпчүлүктүн колдоосу менен ишке ашып келет. Ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша салым кошуп, өз жардамын көрсөтүп жатат. 5 апрель Рамазан чатыры кайрымдуулук долбоорунун салтанаттуу ачылышы өттү. Салтанаттуу ачылышка Жогорку Кеңештин депутаты, Социалдык комитеттин төрайымы Динара Ашимова жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рамина Ыдырова, ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын атайын өкүлү катышты. Колунан келген дагы, колунан канчалык келсе да, келбесе дагы, мен оюмча адамдар ошо шатер Рамадана деген акция катары бардыгыбыз кошулуп, ушул айда өзүбүздүн баягы адамдык, инсандык жакшы жактарыбызды ачышыбыз керек. Өзгөчө иш-чаранын сыйлуу коноктору катары Бейиш балдары коомдук фондунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана алардын апалары чакырылды. Alhamdulillahi Rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin. Долбоор ыйык Куран аяттары менен ачылып, белгилүү диний алым Кадыр Ажи Маликов отургандар үчүн дуба кылды. Умма журналынын башкы редактору Элиана Мариям Сатарова кайрымдуулук долбоордун башкы максаты тууралуу айтып берди. Как вы знаете, это полюбившийся народный проект, который реализуется нашим исламским журналом «Умма» в течение 7 лет. Гостями шатра Рамазана становятся люди из социально уязвимых слоев населения. Это дети-сироты, одинокие мамы, люди с инвалидностью, гости из дома пожилых. Это нуждающиеся семьи. Это те, кто испытуем в жизни каждый день. И основная задача, основная цель данного шатра – это оказать помощь людям, это подарить праздничное настроение, показать, что Рамазан – это праздник души, это милосердие, это любовь, это взаимопонимание, это теплота. Өзгөчө балдардын энелери кубанычтарын жашыра алган жок. Аябай жакшы болуп атат, сезимдер аябай жакшы. Алла разы болсун. Бейиш балдардын атынан келгенбиз. Үйдө майып кыспар. Бейиш балдары фондунан келдик. Сон менен келет жатат дагы. Умма терең ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип биздин маанайыбызды көтөрүп, ооз ачтырып, аябай көп соопко ээ болуп турушат. Алла разы болсун. Эл агартуунун мыктысы, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган устаз Өктөмхан Абдывалиева Рамазан айы менен куттуктап, конокторго жагымдуу сөздөрүн арнап өттү. Ооз ачуу викториналык суроолор менен коштолуп, жеңүүчүлөр баалуу сыйлыктарга ээ болушту. Рамазан чатыры кайрымдуулук долбоору 29 апрелге чейин өз ишин улантып, күн сайын жардамга муктаж 100 кишиге ооз ачуу уюштурат. Сиз да өз салымыңызды кошуп, жакшылыкка себепчи болуңуз.